Изилдөөлөрдүн аябай аркада калдык. Азыр мен карап чыктым. 701-ші илимий изилдөөлөр деп турат да. Илимдер академиясына барсак, биздин устаттарыбыз отурат, академиктер, профессорлор, бирок мындай заманбап илим изилдөөнүн аурасы байкалбайт. Армения мисалы космоско спутнигин учуруптур. Кошуна өлкөлөр өздөрүнүн технологияларын чыгарып атат. Автобусун дагы мына Тажикстандан бери экспорттоп атат. Өзбекстан болсо авиа тармакта да ийгиликке жетишип атат. Анан биз эмне кылып атабыз? Ушул тармакка канча акча бөлүндү? Прогресске, ушул тармакты алдыга жылууга бир гарантия барбы? Ким жооп берет ушуга? Барбы? Чын академиктердин кабинетине кирсең деле илгерки эле баягы делолорду иликтеп койгон, көз айнек менен отурат, колунда бир ручка, анан бирдемелер жазып отурат. Ошол мезгилде Илон Маск Марска конуп атат да. Жакшынакай эле заманбап кийинип, заманбап сүйлөп, заманбап технологиялар менен. Чындыгында илимден аркада калсак, ишенип коюңуздар, бардык жагынан аркада калат экенбиз. Азыр чөбөксең да илим керек экен, мал баксаң да илим керек экен, тооктон жумурт калсаң да илим керек экен. Ошон үчүн урматтуу мекендештерим, ушул багытка бир көңүл бөлөлүчү. Илимден калсак биз бардыгынан калып калабыз. Азыр жерди, сууну, кенди, алтынды сүйлөбүз, илимди эч ким сүйлөп атат, билимди эч ким сүйлөп атат. Ушуга канча акча бөлүндү, кандай колдонулат, же жөн эле айлыкка бөлүнүп атабы, ушуга урматтуу министр жооп бере аласызбы? Система образования жалпысынан эң чоң сектор. Илим гана, илим изилдөө гана, илим изилдөө гана. Академия наук. Ошол жөн эле айлыккабы, же өнүгүүгө дагы изилдөөлөргө мамлекеттик гос заказ барбы, билесиздер. Батышта университеттер менен мамлекет кадимкидей кызматташат. Бизнес менен университет кадимкидей кызматташат. Аналитикалык колдоо, илимий колдоо сөзсүз бар. Ошон үчүн прогресс бар. А биз ар бирибиз өзүчө эле кетип атабыз, жана майда чабактарга окшоп. Тыянагын көрүп атасыздар. Эми Национальный академия наук деп мына фактылар карап кетсек, жалпысын 21-жылы 323 миллион сом бөлүп бергенбиз фактылай. Освоение болуп. 22-жылы 385,5 миллион сом, жана 23-жылга 527 миллион 200 миң сом бөлүп берип атабыз. Кайсы жакка айлыкка деме көпчүлүгү? Эми негизгиси айлык. Чын келгенде илимдин кандидаттары, илим докторлору жагынан жан башына келгенде дүйнөдө биринчи орунда болсо керек. Дагы Япониядан, Америкадан бирөө PhD жактап келсе, Кыргызстанда конвертация кылмай сайын не признаем деп отурат экенбиз да. Бул деген сөз Тойотаны алып келип алып Жигулинин заводунда кайра оңдоп чыкканга эле барабар нерсе да. Алар илимден кайка кетти, биз кайка кеттик. Ушул багытта бир ойлонолучу. Мен азыр ойлоп атам, дароо акылыма келип атат, биздин аппарат, биздин катчылык ушул боюнча да бир угуу кылалычы, даярданыңыздарчы. Бул өтө күнө турган нерсе. Эми азыр ушунча каражатты айттыңыз, ал баягы эле айлыкка кетет. Өнүгүүгө иликтөөгө эч нерсе деле кетпейт го дейм.